Дайынсыз жоголуп изделип жаткан Санжар Нурлановдун сөөгү табылды. Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, өспүрүмдүн сөөгү текшерилип алдын ала кароодо денесинде көрүнүктүү жаракат табылган эмес, анын денеси көлмөдөн табылган. Бул факты каттоого алынып, өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Оштогу мектептеги чыр окуучу мугалим тарабынан сабалган видео тарады. Социалдык тармактарда Ош шаарында окуучунун апасы мугалимге кол салды дейилип, видео таркап, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ал арада жеке менчик мектептин мугалими окуя боюнча комментарий берип, өзүн күнөөсүз деп билдирди. Бүгүн 10 апрелде окуучунун эжеси Супер KG порталына кайрылып, окуя бир тараптуу чагылдырылып жатканын айтты. Анын сөзүнө караганда, алгач мугалим анын инисине кол көтөргөн. Ал мугалим темир сыяктуу нерсе менен окуучуну сабагандыгын кошумчалады. Инимди чоң класстын баласы катуу сөздөр менен урушуп койгон. Аны мугалимге барып айтканда, ал кайра инимди урушат. Ызаланган иним кетем деп чыгат. Бул арада өзүнүн эмес, башка мугалим келип, темир сыяктуу нерсе менен сабап, тепкичтен кап сүйрөгөндөй экинчи кабатка алып чыккан. Анын баарын 2-класстагы сиңдим көрүп, апама чалган. Алар дароо мектепке барып, милицияга чалып, байланыша албай койгон. Инимдин сабалганына жинденген апам мугалимди чаап жиберген, деди баланын эжеси. Ошондой эле ал мектептин ичинде тартылган видео менен бөлүшүп, өз жүйөлөрүн келтирген. Тыйын жутуп алган дагы бир бөбөккө жардам көрсөтүлдү. Окуя кечээ Ош шаарында болгон. Бактыга жараша милиционерлер дем алуу кыйындап бараткан баланы ооруканага тез жеткирип, убагында жардам берүүгө үлгүрүшкөн. Адистер ата-энелерге кайрылып, балдарга жутуп алууга оңой болгон майда нерселерди бербөөгө чакырды. Мендерге чоң рахмат. Менин балам тыйын жутуп алып, тамагына туруп калып, жетишпей калдык эле. Ушулардын жардамы менен ушул жерге келдик, больницага. Чоң рахмат жигиттерге. Энеси бөбөгү менен кошо 6-кабаттан кулаган кыз комадан чыкты. Кыздын абалы туруктуу, адистердин көзөмөлүндө дарылануусун улантып жатат деп билдирди Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы.